Ассаламу алейкум, урматтуу Москва YouTube каналыбыздын катталуучулары. Туугандар, амансыздарбы? Бүгүн дагы бир жакшылыктын үстүндө турабыз, туугандар. Кыргыз туугандар салон красотага чыктыр, туугандар. Могу артында турган Дубровканын экинчи выходу. Выходтан чыккандан кийин эле Центр электроники деп жазылып турат. Могу эчтен кирип барабыз. Адрестерди айтып коеюн эми. Эгер машина менен келе турган болсоңуздар, парковка бар кенен. Көргөзүп коелук. Такси парковка бар кенен. Кирип толук көргөзүп берейин. Аяк нерсеңиз менен чогуу отуруңуздар. Экскаватордан чыгабыз, туугандар. Оңой болсун деп атайын, экскаватор курдуруп койдум. Башка бардан келсеңиздер, коркпостон, чарчабастан дагы чыгып кетесиздер. Мына туугандар, сиздерге көргөзөйүн деген мына Аяна студиясы, мына L44. Экскаватордан чыккандан кийин где-то бир 150 метрдей эле басасыздар. Жалпы жондан метродон чыккандан кийин бир 200 метр бассаңыздар эле вагондон чыгып келесиздер. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жумуш үстүнө келип калдык. Калакат бербейбизби эми? Канча болуп ачылганыңыздарга же? Биз октябрдан бери иштеп атабыз. Мындан мурда кички эле снимать эткенбиз, казыр жаңы көчтүк да. Где-то бир чоңойдук. Канча күн болду? Бир жума болду го дейм. Бизде маникюр, педикюр жасаса болот, обучение дагы жүрүп жатат. Кулакты иштирсеңер болот. Прокол ушей, прокол носа бар. Наращивание ресницы. Могу жерде. Келип кетсеңиздер болот. Бул жагы кандай? Өзгөчө экен. Отуруп, не кылат эми бул жерде? Бул жерде комплекс кылса болот да. Эки мастер, ошондо 4 руки деп коет. Бутунда кылат и бир мастер колунда кылат. 2 сааттын ичинде педикюр, маникюр кылып кетсе болот. Бияк жагында массажный тоже креслосы менен. Биягын болсо кылып, мынакей. Экинчи мастер уже колун жасап коет. Педикюр кылса болот. Бул жер массажный. Мындай эмес. Массаж жасап болот. Ооба, массажды включать этип. Көбүнчө бул жерге эркек адамдар келип отурушат. Жакшы, жакшы. Өтө сонун. Кандай кызматтар дагы биякта? Так. Канча болот анан акчаларына? Эми биздин жердештерге азыр 1000 рубльдан болуп атат, укреплениясы менен прям баары кошулуп. Буттукун болсо 1,5-дан кылып атабыз, тоже пяткасын бар обработка болот, покрытиясы менен. Ресницалар 1200-төн болуп атат. Прокол ушей 800 рубльдан, обучение 15 000 рубль и 15 күн окушат. Көбүнчө Москвада бар иштейт да, алардын жумушуна ылайыктуу болот да эми. Онлайн болобу? Жок, онлайн эмес. Кел. Конечно, келиш керек. Онлайн болбойт. С нуля баары. Оборудованиянын бүт баары менден болот, только кусачка, эмелерди алышыптыр керек, өздөрүнүн инструменттерин. Кандай проблема менен отурабыз азыр? Байкебиз. Проблема эмес, ал постоянно. Маникюр жасайт. Постоянный клиент наш, да. Отзывы ваши. Евгений Геннадьевич, ну, как бы, вот с женой они приходят. Хорошо, да, мастер, как? Замечательный салон. Замечательный салон, мне очень нравится. Только сюда хожу. Это просто сейчас у нас мастеров пока, ну, как бы, все заняты. Так обычно комплекс делаем мы. Тут они по пути шли и зашли. А если предварительная запись болсо, уже мастерлерди чыгарабыз дагы и сразу 4 руки болот, так, ну, как бы. Кыргызча кылып сен аларны жөндүү кылып бересиздер. Конечно, кыргыздар келсе обязательно эч качан могу прайс менен жаза албайт. Потому что эми биз деле билебиз да, бул жерде баардык эле иштегенге келишкен, ким кайсы жерде иштейсиңер деп сурайбыз. Если мисалы үчүн уборкалар менен заниматься этсеңиз, значит башкача укрепление эметесиз. А мен кыздарга баарын айтам да, келгенден кийин, если турмаңар түшүп калса, ой, ал жаман экен деп келбей койбогула, потому что ногтевой пластина ар кимдики ар кандай. Значит, башкасын подбирать этебиз. Ну, материалды подбирать этиш керек да. Азыр эми 21-кылым баарын кылса болот. Анан бир эле кылып койло, ал жаман мастер деп айтып коюш тоже болбойт да. Бизде көбүнчө ошондой да. И бул жердин эмеси ыңгайлуусу, метродон чыккандан кийин эле Дубровкада да, вот баары жакын. Ошо кимдики азыр парафинотерапия подарок болуп атат, колго да, бутка дагы комплекстерге.
Бул ошол жердештерге дагы кайсы сертификат берилет обязательно, обучениядан кийин сертификат обязательно берилет. жумуштан таап бересиздер өзүңүздөр. Жумуш таап бергенде эми кандай десем, жумушка направление беребиз да. Мен эми буга чейин бул салонду ачканга чейин мен да иштегем да. Могу хозяйка жакшы деп направление берем, адресин берем. Ошол хозяйкалар менен сүйлөшүп бере алам да. Анан мынакей бул менден окуп кеткен деп мындай направление эле бере алам. Анан өзүмө жакшы иштегендерди алып калганга буюрса алып калгым да келет. Мынакей бул эки ученицам бар, 15 жашта эле. Суббота, воскресенье келишет, подработка кылышат. Күнүнө 1,5 миң, 1,200 эми алып кетишет. Обязательно. Жеңил жумуш тең. Ооба. Модельдер келгенден кийин жанакы расходный материалга 200 рубльдан чыташат да. Ошону мен вообще албаймын. Ученицалар алып кетишет. Өздөрү алып кетет. Но биринчи бир неделя вообще модельдерге кээ бирөөнөн албайсыз да. Анткени көпкө отуруп калат, 4 сааттай отуруп калышы мүмкүн. Анда албайсыз. Если уже булар колдору көнүп уже 2 саатта жасап калса, обязательно 200 рубль алынат дагы, ошол кыздарга берилет. Ошол сизге кандай жазылып келиш керекпи? Мисалы, могу колдорду жасатканга же мындайда жазылып келген жакшы да. Потому что бир рынокто астында чоң рынок бар. Рыноктагылар кирип чыгып эле кандай десем, мне быстро можно сделать деп келе беришет да. Анан ошол моментте күтүп калбаш үчүн лучше жазылып келген ол. Чалып тең, Ооба, WhatsApp бар. Бир эле номер бар менде. Тиги номерге чагыла, бул номерге деп айта албаймын. 952 237 66. Атым Залина. Эже өзүбүз күтүп алат туугандар. Мен постоянно ушул жердемин. Башка жакка дагы барабыз. Мына эжелерге келип, мына кыргыздар бизге поддержка болсун, мына кызмат кылат деп ачып коюптур. Келе бересиздер. Запись менен эртең менен негизи торговый центр 10-да ачылат. Биз болсо 9дарга эртең менен келсе болот. 9да келсе, 10дордо мисалы үчүн өздөрүнүн жумуштары ушул жерде тегеректе болсо, швейный цех мыякта көп аябай. Просто биздики могу торговый центрдин эле эмелери менен эле иштепчи, мындай сарафанный радио деп коет го. Ошону эле запускать этет да. Могу жайкыга карата эми биздин жердештер да келсе вообще жакшы болмок да. Негизи могу местасы жакшы экен. Могу жерде кыргыздардын магазиндери бар, дүкөн магазиндери бар. Жөн баягы дары чөптөрдү саткан магазиндери бар. Сунуштайт элем туугандар. Ооба. Монтуу рынок. Торговый центрдин негизи эле могу жактан почти башталып келаткан эле мусулмандар. На самом деле көп да, эми не издесеңер баарын тапсаңар болот. Телефон саткандар бар. Кыскасын айтканда могу жер жакшы. Жакшы жерге ачыпсыздар. Чайханалар бар дегенде. Да, бир эмен бар эле, көбүнчө эркек адамдар келишет да. Жана броши ноготь деп коет да, могу ичине кирип тырмак өсүп кетет го. Ошондойдон уялбай келе беришсин. Андайлар менен дагы эме кылам да, окуум баарын бүткөн. Баарын алып берип. Канча жылдан бери ушул тармакта жүрөсүз эже? 2013-жылдан бери. 10 жыл. 10 жыл болуп, ооба, 5-6 жылдан бери салон пальчикте иштегем. 6 жыл иштедим. Санкт-Петербургда да иштеп келгем. Ошо ишиңизге ийгилик, могу сертификат бергениңиз, жумуш орду түзүп берейин деп бир бакылап атканыңыз жакшы экен. Ооба, конечно, мен деле бир жерде иштеген менен подработкаларды, мисалы үчүн кайсы салондордо күнүмкү акчаны берет, аны да билем да. Эми ошол хозяйкаларды да билем, аларга мындай направление бере алам. Аны мен айтпаймын, мен сени орноштуруп берем депчи. Эми просто кээде бизде Кыргызда мындай ошону түшүнө алышы да мүмкүн да, направление бере алам. Могу салон жакшы, хозяйкасы мындай, мону мондай кылгыла деп. Кыздардын көбүнө айтамын, бир жерден окшошпой калса, любой момент келгиле, көрсөтүп берем. Ну, все равно бул сфера нюанстары по-любому болот да. Мен сертификат алдым, все, я мастер деп чыгып кетиш тоже кыйын. Массажыңыз жакты, чынын айтканда, отуруп алып. Ооба. Кайсылар бар, эмеде могу жерде Любино бар да, ошол жерде биздин 3-4 клиентим бар, именно эркек адам да, байке. Ошол байке көп келет. Ошо именно броши ноготь боюнча келет да. Күтөбүз анда туугандар. Келе бересиздер. Ооба. Эми болсо мындай кандай десем, чоңураак болуп ачылдык, келип кетиңиздер. Обязательно скидкалар болот. Биздин жердештерге негизи эле көп скидкаларды кылам. Көбүнчө шашып кетишет да. Так мына парафинотерапия азыр могу кыш болгонго колдордун көбүнкү сухой. Келип ошолордун баарын бесплатно баары. Могу эмелердин баарын. Баарыңыздарды күтөбүз. Келиңиздер кыздар. Окууга жай келатат, жайкыга өзүңөргө профессия алып, акча кылып болсо болот. Эми бул негизи эле прям оңой жумуштагы, анан акчасы да жакшы да кыздар. Ушул мынакей Москвага келгенден бери 3 балам бар. Эң улуу балам студент, контракт төлөймүн. Ну, ушул менен эле мындайча айтканда. Ооба, ушул менен эле жашайбыз, ушул менен контракт төлөйбүз, ушул менен квартираны снимать этебиз, баарына да эми
ушул жерге отуруп ташып алганбыз. Эме гражданин Кыргызстан эле эч кандай российский ал болуп анан кыйын сүйлөшөт деп андай эмес. Кыргызстандын эле гражданинибиз. Ошол келиңиздер, баарыңыздарды күтөбүз кыздар. Жаңы кесиптин ээси болуп, могу жайкыга эме кылып кетсеңер жакшы да, аябай. Мен айта кетет элем, жанакы жеңелерибиз окуйм десе да окутпай жүргөн байкелерибиз мына. Эжелер өздөрү окутат экен, сертификаттар берет экен. Жумуш орду, мындай направление беребиз деп атат. Иштесин, үйдө отура бербестен секен. Кой бергиле. Эжелер эркек киши аралашпайт мына. Клиенттер эле эми эркек киши болуп калса так, кээ бир учурда так аял кишилер эле келет мына жерге. Күтөбүз андай же, ишиңиз ийгилик. Рахмат. Адрестер көргөзүп койду полный. Чоң Коркуп кенен бекер экен. Ооба. Таксилерге. Ооба. Бияк жагынан да кирсе болот. По-моему, экинчи вот с этой стороны зашли, да? Вот с рынка прям поднялись. Вот. Вообще бесплатный акы. Да. Ошо келиңиздер. Жарым саат бесплатный. Күтөбүз анда. Алына туруңуздар. Калганда жарнамалар боюнча өтө номерлер кайрыла берсиздер. Москва элдин кызматынан боло берет буюрса.